мындай артыкчылык ыймандуу адамга гана берилген. Адамдын бактысы ыймандуулукта. Анткени ыймандуу адам гана жакшылыкка жетсе шүгүр кылат, кыйынчылыкка түшсө сабыр кылат. А эгер күнөө кылса, Аллахтан күнөөлөрүн кечирүүсүн сурайт. Демек бактылуулук ушул 3 нерсеге негизделген. Биринчиси, эгерде күнөө кылса, Аллахтан күнөөлөрүн кечирүүсүн сурайт. Эч ким мен күнөөдөн тазамын деп айта албайт. Анткени ар бир адам кемчилдүү, билип же билбестен күнөө кылат. Бирок ыймандуу адамдын башкалардан өзгөчөлүгү, ал күнөө кылса, кылганына өкүнүп, Аллахка кайтат жана күнөөдөн алыстайт. Аллах Таала ыйык Куранда пенделерин дайым тооба кылууга чакырып мындай деп айткан: Эй ыйман келтиргендер, Аллахка чын жүрөктөн тооба кылгыла. Баарыңар Аллахка тооба кылгыла, балким ийгиликке жетерсиңер. Аллахтын бул кайрылуусу жеке эле ыймандууларга эмес, бардык адамдарга карата айтылган. Анткени ар бир адам бул жашоодо сыноо үчүн жаралган. Күнөө да сыноолордон. Бирок адамдардан ыйманы күчтүүсү, эрктүүсү гана күнөөгө туруштук берет. Ал эми күнөөкөр адам, эрксиз, алсыз адам өз эркин башкара албайт, күнөөдөн өзүн тыя албайт. Ал күнөөгө баткан сайын жашоосу артка кетип, ырыскысы кемип, жан дүйнөсү таарыйт. Жашоосу артка кетип, турмушу бузулат. Андыктан күнөөнү таштап Аллахка кайтуу да бактылуулуктун негизги бир себеби. Экинчиси, эгерде ал жакшылыкка жетсе, анда Аллахка шүгүр кылат. Аллах Тааланын пендесине берген жакшылыктарын санай берсек, санак жетпейт. Адамдын дене мүчөлөрүндө, мал мүлкүндө, бала чакасында, турак жайында, дегеле жалпы жашоосундагы ага берилген неаматтар өтө көп. Эгерде Аллахтын неаматтарын санасаңар, аларды санап бүтө албайсыңар. Раббиңер жар салды, ант болсун. Эгерде мага шүгүр кылсаңар, мен силерге дагы көбөйтүп беремин. Ар бир жакшылык Аллахтын пендесине берген неаматы экенин моюнга алып, ага дайым шүгүр кылган адам гана бактылуу жашоого жана руханий рахатка жетет. Эгерде ал жакшылыкка жетсе, текеберленбейт, бой көтөрбөйт, өзүм жеттим деп өзүнө өзү суктанбайт жана ыйманга каршы келген иштерди кылбайт. Тескерисинче, анын ыйманы бул Аллахтын ага берген неаматы жана жакшылыгы экендигин билгизет. Ал дайым Аллахтын берген жакшылыгын моюнга алып, ага шүгүр кылат жана аларды жакшылык жолдо пайдаланат. Мына ошол себептен Аллах Таала ага бардык жакшылыктарга жетүүсүнө ийгилик берет. Үчүнчүсү, эгерде кыйынчылык тартса, анда сабыр кылат. Кандай гана кыйынчылык болбосун, Аллахтын каалоосу менен гана болот. Кимде-ким мына ошол кыйынчылыктарды сабыр менен Аллахка ыйман келтирсе, анда ал анын жүрөгүн туура жолго салат. Эгер ал кыйынчылыкка, балейге туш болсо, дароо ыйманына кайтат. Ыйманы аны жакшылыкка жеткирүүчү туура жолго салат. Ошондой эле Аллахка бет алып, ага гана дуба кылууга түртөт. Ыймандуу адамдын бул 3 абалы туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай деп айтат: Ыймандуу адамдын абалы ушунчалык таң каларлык. Чындыгында анын ар бир кылган ишинде жакшылык бар. Мындай артыкчылык ыймандуу адамга гана берилген. Эгерде ага сүйүнүч жетсе, Аллахка шүгүр кылат. Бул ал үчүн жакшылык. А эгер кыйынчылыкка кабылса, сабыр кылат. Бул дагы ал үчүн жакшылык. Эгерде ар бир мусулман бул хадистин үстүндө терең ой жүгүртө турган болсо, анда бактылуулукка жетүүдө ыймандын ордун жана анын канчалык маанилүү экендигин билет. Ыймандуу адам жашоосунда кандай гана абалга кабылбасын, ыйманы аны тууралыкка багыттайт жана бардык жакшылыктарга гана жол көргөзөт. Муну менен ал бактылуу жашоого жетет. Мусулман бир тууган болгону бир эле хадис. Бирок бирөө болсо да адамды чыныгы бактылуулукка багыттаган, анын жашоосун тууралыкка салган мааниси өтө терең мазмундуу хадистерден. Эгерде хадисте айтылганды жашооңдо дайым аткарып жүрө турган болсоң, мына ошондо ыймандуулуктун баркын билесиң, ыйман рахатын сезесиң.